адам баласы ошо ачка, биз айтпадыкпы, орозо күндүз бир аз ачка болуп коюу бул пайдарак деп. Анткени Алла Таала бизди бир аз ачка болууну да талап кылат да. Өтө эле өзгөрүп калуу эмес, бир аз ачка болуп калуу. Анын бирөөсү ошол күнүмдүк жашооңдун кадыр баркын сезесиң. Экинчи, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үңкүргө кирип Куран келерде ачка болуп даярданган экен да. Муса деген пайгамбар болгон, ошол жөөттөрдүн Тоорат деген китебин алып келген, ал тоого чыгып 40 күндө Таврат деген китапты алып келген. Ошол 40 күн ачка болгон дейт да. Демек улуу заттар жакшы бир ачылыш болуш үчүн, эл жерге жакшы бир нерсе алып келиш үчүн бир аз ачка болуп, ички дүйнөсүн тазалаган экен да. Ошого сиз айткандай, зейин дагы ошол учурда баягы ачык болуп, бир маалыматты кабыл алганга даяр болот экен. Ошондой эле дени дагы сергек болот экен да, бир ишти кылууда. Демек ошого да биз бир нерсе кылсак болот. Ал кандай? Ороз айында мен Куран жаттагым келет эле дегендер бар. Ороз айында мен дуа жаттагым келет эле дегендер бар. Ороз айында мен бир аз сыңган кылычты баштан аяна окуп чыккым келет эле дегендер бар. Ороз айында мен мындай көбүрөөк бир жакшы иш кылат элем дегендер боло турган болсо, аларга ушул ороз айында ачка болуп турган учурда көп ушул иштерди кылып алыш керек деп айтат элек да. Анткени жеке өзүм айта турган болсом, ороз айында мен көбүрөөк ошол жаттай турган дуаларды, Курандарды ушул ачка болуп турган күндүзгү учурларда жаттаганга аракет кылам. Анткени практика жүзүндө билебиз, ошол учурда мээ көбүрөөк иштеп, кабыл алганга көбүрөөк болот экен. Анан ушул учурда дагы өзүм дагы баягы сабактарга көп катышып, чет жактагы аалымдардын дагы ошо араб мамлекеттерде орозодо сабактар күчөйт да. Качан ооз жабылып, күндүз болуп аткан учурда аалымдар мечиттерде отуруп сабак беришет. Качан биз ал учурларда үйдө уктап бир аз убакыт өткөзүп атсак, алар жок, ошо орозо учурунда китепти көп окуйлу, көп маалымат алалы деп алар ошол учурда сабак берет. Ошол учурда онлайн сабактарды окуп коет. Ошолорго да байланып мен сабактарды окуганга аракет кыламын. Жана ошондой эле ушул учурларда көбүрөөк баягындай илимий дарс сабактарды уюштурганга аракет кылам. Анткени бул мен өзүмдүн баягы ачка болуп турган, ашказан бош учурда дагы баягы сергек болуума дагы, анан ошол орозо кармап атканда соопту көбүрөөк таап алууга дагы пайда берет. Акыретке дагы, менин ден соолугума дагы, анан бул жашоодогу бир маалымат алып алууга да пайда, өтө сонун жөрөлгө түзөт.